Бул мен муну суроо бергеним себеби бар. Ортодо ишкерлер кыйналып атат да. Мурда бир киши ошол түшкөн акчаны жолдорго бөлүп неме кылса, азыр 2-3 кожоюн болуп, департамент дорожного хозяйства өзүнчө кожоюн, автожол өзүнчө кожоюн, андан кийин дальше. А ортодо акча каражаттары жок. Өзү не болуп атат өзү мына ошол департамент дорожного хозяйства канча киши иштейт? Департаментте 68 киши иштейт. 68 киши жөн эле отуруп, Минфинден келген акчаны Кыргыз автожолго которуу менен алек, туурабы? Жок, анын Ал эчтекеге жооп бербейт экен. Анын жарымы региондордо көзөмөл иш менен алек болушат. Кандай эмнени көзөмөлдөйт? Жолдорду кабыл алуу боюнча, аткарылган жумуштардын көлөмүн текшерүү боюнча. Автожол эмне иш кылат? Автожол только куруу боюнча, ителөө боюнча иш алып барат. Дептер эмне иш кылат анда? Дептер ошол Кыргыз автожолдун карамагында жер-жеринде өзүнүн региондорун, өзүнүн райондорунда иш алып барат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Мурат Жаңышбекович, биз транспорт министрлигиндеги ушул кошумча түзүмдөрдү текшерүү боюнча бир жумушчу топ түзбөсөк болбой калды. Мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын дайыны жок. 23-жылы транспорт министрлиги менен келишим түзүп, жумуштарды аткарып коюп, акчасын албай жүргөн ишкерлер бар азыр. Булар ал жолдорду паланча километр жолду бүтүрдүк деп доклад берип атышат. Аны бүтүргөн кишилер азыр жүрөт ар бир кабинет эшигин каккалап, мен акчамды кайдан алам деп. Департаменттин жетекчисинен сураса, мен билбейм, мен которуп койгом автожолго, сурап алгыла. Анда 68 адам менен иш кылып аталанды.